Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Котман таңыздар менен. Эфирде күн тарых рубрикасы, кызматыңыздарда мен Айжерек Жусупова. Бүгүн 21 сентябрь бүткүл дүйнөлүк тынчтык күнү. Бул дата Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 1981 жылдын 30 ноябрында өткөн 36 сессиясында кабыл алынып 2002 жылдын ушул күнүнөн тарта белгиленип келет. Башкы ассамблея бул күнү дүйнө жүзүндөгү зордук зомбулук менен ок атышууну токтотууга чакырат. Ар жылы 21 сентябрь күнү тынчтык коңгуроо кагылып, Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы кайрылуу жасайт. Ал эми бул күнү катталган окуялар тууралуу кененирээк маалымат алдыдагы материалыбызда. 1921 жылдын ушул күнү Германиянын Аппау шаарындагы химиялык заводдо жарылуу болгон. Кырсыктын натыйжасында 561 киши каза болуп, көптөгөн адамдар күйүп калышкан. Ал эми шаарда болгон миңдей имараттын 800-ü талкаланып, 7500 киши үй-жайсыз калган. Шаарга жакын станцияларда турган поездер рельстен чыгып кеткен. Жарылуудан пайда болгон күчтүү өрттү бир нече күндөн кийин гана өчүрүүгө мүмкүн болгон. Бул күнү 1993 жылы Орусиянын алгачкы президенти Борис Ельцин жогорку кеңешти таратуу жарлыгына кол койгон. Бул маселе чырга айланып, ак үй танк менен аткылоого алынып, андагы депутаттар күч колдонуу менен кууп чыгарылган. Тайванда 1999 жылдын ушул күнү күчү 7,5 балга жеткен жер титирөө болгон. Кырсык 2415 адамдын өмүрүн алып кеткен. 10 миңден ашуун адам ар кандай жаракат алып, 29 киши дайынсыз жоголгон. 100 миңден ашуун адам үй жайсыз калган. Тарыхта өзүнүн изин, эмгегин калтырган улуу инсандарыбызды унутсак болбойт. Бүгүн 1895 жылы дүйнө жүзүнө таанымал болгон испаниялык ойлоп табуучу, инженердик илимий жетишкендиктери үчүн Оскар сыйлыгынын ээси Хуан де ла Сьерва жарык дүйнөгө келген. Ал автожир, башкача айтканда гироплан, гирокоптер, винтолет, вертоплан, ротоплан деп аталган тик учакты ойлоп тапкан. Эми кезек дал ушул күнү жарыкка келгендер тууралуу маалыматта. Орус физики Петербург академиясынын академиги Борис Семенович Якоби 1801 жылдын дал ушул күнү туулган. Ал электр кыймылдаткычын ойлоп тапкан. 1874 жылы 11 мартта Санкт-Петербургда каза болгон. Ал эми 1832 жылдын бул күнү шотландиялык жазуучу Вольтер Скотт 61 жашында көз жумган. Ал тарыхый романдардын негиз салуучуларынын бири болуп эсептелет. 21 сентябрь 1866 жылы темгилдүү келте оорусунун себептерин ачкан француз бактериологу Шарль Николь Франциянын Руан шаарында төрөлгөн. Ал 1928 жылы физиология жана медицина жаатында Нобель сыйлыгына ээ болгон. Ал 1936 жылы 28 сентябрда 70 жаш курагында Тунисте көз жумган. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова Ысык көл районуна караштуу Темир айылында 1938 жылдын дал ушул күнү жарык дүйнөгө келген. Театрда иштеген 30 жылдык өмүрүн чет элдик, орус, кыргыз классикалык драмаларында башкы ролдорду аткарган. Ал эми 1990 жылы Туңгуч жаштар театрын ачкан. Жамал Сейдахматова мамлекеттик Токтогул атындагы эл аралык руханият Кыргыз Республикасынын жаштар сыйлыгы болгон алтын дипломдун жеңүүчүсү. Египет, Колумбия, Германияда өткөн эл аралык фестивалдардын катышуучусу. Бүткүл дүйнөдөгү түрк тилиндеги өлкөлөрдүн Башкирияда өткөн эл аралык фестивалдын Гран-при сыйлыгынын ээси. Бир 1951 жылдын бул күнү Чеченстандын экинчи президенти, аскердик жана саясий ишмер Аслан Масхадов туулган. Ал өкмөттүн башында турган маалында 1996 жылы 27 ноябрда президенттикке ат салыша тургандыгын билдирип, 1997 жылы 27 январда президенттик шайлоодо көп добуш топтоп, өлкөнүн башчысы болуп шайланган. Ар бир күн, ар бир саат деги эле ар бир мүнөт биз үчүн абдан баалуу. Андыктан убакытты туура колдонуп, эртең бизди да сыймыктанып эскерүүсү үчүн талыкпай эмгектенели. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.